Саламатсыздарбы, ырдактуу радио каармандар. Сиздер тыңшап жаткан 91,6 жыштыгындагы Алай жаңырыгы радиосу. Азыр болсо бизди табигат сырлары рубрикасы. Бүгүнкү рубрикабызда биз сиздер эртең менен барыңыздар сүйүү ичкен кофе тууралуу кыскача маалыматтарды айтып бермекчибиз. Студияда мен Назгүл Муратова болмокчумун. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кофе бул кофе дарагынын даны жана андан даярдалган сергитүүчү, күчтөндүрүүчү азык болуп эсептелет. Кофе даны чийки куурулган жана майдаланып тартылган түрдө пайдаланылат. Кофенин курамындагы кофеин адамдын борбордук нерв системасына жыйралтуучу жана күчтөндүрүүчү таасир тийгизет. Жүрөгү, башы, ичеги, карын оорулууларга жана кан басымы жогоруларга кофе ичүүгө бул. Айрым адамдар таңды кофе ичүү менен тосуп алса, айрымдары уйкусун ачыш үчүн же кесиптештери менен кофе ичип баарлашуудан рахат алышат. Алгач эле кофенин жаралуу тарыхына кайрылсак, уламыштарда кофе тууралуу алгач эфиопиялык койчу билген деп айтылат. Ал кой эчкилери белгисиз жемишти жеген соң кубаттуу болуп жатканын байкап, аны өзү дагы жеп көргөн. Кийин бул жемиш тууралуу кечилдерге, башкача айтканда монахтарга айтып берген. Алар бул жемишти кайнатып, ширесин ичкен соң алда канча күч кубаттуу болуп жатканын байкап, аны түнү менен уктабай сыйынуу ырым-жырымдарга колдоно башташкан. Биз ичип жаткан кофе дароо эле пайда болгон эмес. Анын данын алгач тамак ашка пайдаланышкан. Кийинчерээк гана аны кайнатып, суусундук катары иче башташкан. Меккеде 1511-жылдары, ал эми Англияда 1675-жылдары кофейняларга катуу тыюу салынып келген. Себеби бул жерлерде бийликке каршы күчтөр чогулуш уюштуруп келишкен. Мисалга алсак, 1789-жылдагы улуу француз революциясындагы кофейняда чогулуш уюштуруп келген адамдар тарабынан чыкканы айтылат тарых булактарында. Кофе дүйнө жүзү боюнча эң көп сатылган товарлардын ичинде экинчи орунда турат. Биринчи орунда бул мунай. Дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 500 миллиард чашка кофе ичилет. Анын жарымы эртең менен гана ичилет. Кофе колдонуу боюнча дүйнөлүк статистикага таянсак, Финляндия өлкөсүндө бир адам жыл сайын 12 килограмм кофе колдонот. Исландия өлкөсүндө бир адам 9 килограммга туура келген болсо, Норвегияда 9 килограмм 900 грамм, Орусияда 1 килограмм 700 граммга туура келет. Кофеге сүт кошуп ичүү 17-кылымдын башында пайда болгон. Анда француз дарыгери бейтаптарына кофеге сүт кошуп берчү. Учурда көпчүлүк колдонгон тез даярдалуучу кофе 1906-жылы АКШда Джордж Констант Луи Вашингтон тарабынан ойлоп табылган. Американо сөзү Экинчи дүйнөлүк согуш маалында пайда болгон. Анда Европадагы америкалык жоокерлер эспрессо кофесинин ачуу даамын азайтуу үчүн кайнак суу кошуп ичип башташкан. Мындан улам аны американо деп атап калышкан. Японияда кофеден жасалган атайын бассейн бар. Алар кофе дененин териси үчүн пайдалуу дешет. Кофенин өлүмгө жеткирүүчү дозасы 100 чашка. Япония өлкөсү кофени көп пайдаланган өлкөлөрдүн сап башында турат. Бул өлкөдө 1-октябрь кофе майрамы катары белгиленип келет. Эл аралык олимпиада комитетинде кофе кокаин сыяктуу эле тыюу салынган. Эгер спортчунун канынан кофеин табылса, дароо четтетилет. Кофени нормага ылайык ичүү ашыкча салмактан арылтат. Ал табитти төмөндөтүп, метаболизмдин иштешин тездетет. Бирок кофе ичүү менен бирге майлуу тамактардан алыс болуу жана активдүү кыймыл-аракетте болуу керек дешет диетологдор. Кофе өскөн дарактын бийиктиги 9-10 метрге чейин жетет. Бирок анын данын кол менен терип алууга ыңгайлуу болуш үчүн 3 метрге чейин гана өстүрүшөт. Мурда кофе ден соолук үчүн зыяндуураак келет деп эсептелип келген. Бирок соңку 10 жыл ичинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр кофе ичүү чындыгында ден соолукка пайдалуу болушу ыктымал экенин көрсөттү. Кофеин дүйнөдөгү эң кеңири жайылган психоактивдүү зат болуп саналат. Адамдар кофеиндин табигый булагы болгон кофени кылымдар бою ичип келе жатышат. Бирок ушул эле кезде кофенин
адамдын ден соолугуна тийгизген таасири жөнүндө ондогон жылдар бою карама каршы маалыматтар берилип келе жатат. Эмнегедир көп жылдар бою кофе зыяндуу ичимдиктердин бири деген көз караш калыптанып калган, деп Шишик илдеттин изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин азыктануу жана зат алмашуу бөлүмүнүн башчысы Марк Гюнтер айткан. 80-90 жылдардагы изилдөөлөр кофе ичкен кишилер жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгууда жогорку тобокелчилиги бар деп көрсөткөн, бирок андан бери ал өзгөрдү. Гюнтердин айтымында, акыркы 10 жыл ичинде ири масштабдуу популяциялык изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ал эми окумуштуулардын колунда кофе ичкен, жакшы көргөн миңдеген кишилер жөнүндө маалыматтар дагы бар. Бирок изилдөөлөр бизге эмне жөнүндө айтып берет? Кофе ичүү зыяндуубу же пайдалуубу? Тост, торт, чипс сыяктуу азыктарда камтылган акриламид канцерогендик заты кофеде дагы болгон үчүн ал шишик илдетинин өөрчүп кетишинин жогорку ыктымалдуулугуна байланыштырып келген. Бирок 2016 жылы IARC мындай тыянак чыгарган: эгер кофе 65 градустан жогору болгон болсо, өтө ысык кылып ичилбесе, анда ал канцерогендүү эмес болуп саналат. Бул гана эмес, башка изилдөөлөр дагы кофе чындыгында эле коргоочу эффектке ээ болушу мүмкүн экенин көрсөткөн. Мисалы, айрым изилдөөлөр бейтаптарда кофе ичүү менен жоон ичегинин шишик илдетинин жеңилирээк өтүшү, рецидивиттердин азайышы ортосунда байланыш болгонун көрсөткөн. 2017 жылы Гюнтер 16 жыл ичинде Европада жашаган 500 000 кишинин кофе ичүү адаттарын талдаган изилдөөнүн жыйынтыктарын жарыялаган. Көбүрөөк кофе ичкендердин жүрөк оорусу, инсульт жана шишик ооруларынан каза болуу ыктымалдуулугу төмөнүрөөк болгон. Бул жыйынтыктар дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө, анын ичинде АКШда дагы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына туура келет. Гюнтердин айтымында, обсервациялык изилдөөлөрдө кофе ичпегендерге караганда күнүнө 3-4 чөйчөк кофе ичкендер азыраак ооруганын ырастаган жетишерлик санда консенсус дагы бар. Кофенин мындан да көп пайдасы болушу мүмкүн. Гюнтердин изилдөөсүндөгү кофермандар кофе ичпегендерге караганда көбүрөөк тамеки чегишкен жана жеген тамагынын сапаты начарыраак болгон. Мындай абалда муну айтса дагы болот: эгер кофе жүрөк оорулары менен шишиктин ыктымалдуулугун төмөндөтсө, ал биз ойлогонго караганда ал да канча күчтүү, ал салмактык, зыяндуу адаттардын кесепеттерин жоёт деп эсептешкен. Чөйчөктө кофеиндүү кофе болобу же кофеинсиз кофе болобу? Алардын курамында антиоксиданттардын саны бирдей. Бул чындык болуп эсептелет. Муну изилдөөлөр далилдеген. Гюнтер кофеиндүү жана кофеинсиз кофе ичкен адамдардын ден соолугунда айырма тапкан жок. Ошондуктан ал кофенин ден соолукка берген пайдасы кофеинге эмес, башка затка байланыштуу деген тыянакка келген. Бирок бул изилдөөлөрдүн баары популяциялык маалыматтарга негизделген. Мында себеп-натыйжа байланышы ырасталбайт. Кофе ичкен адамдардын кофе ичкиси келбегендерге караганда жөн гана ден соолугу жакшыраак болушу мүмкүн. Кофе ичкен адамдардын кофе ичкиси келбегендерге караганда жөн гана ден соолугу жакшыраак болушу мүмкүн. Мындай ойду кофеиндин жүрүм-турумга, маанайга, сергектикке, ыкыласка, көңүл коюуга тийгизген таасирин изилдеген Бристоль университетинин окумуштуусу Питер Роджерс билдирген. Болгондо дагы Гюнтердин изилдөөсү көрсөткөндөй, алар сак-саламаттыкка көп деле кам көрүшпөйт. Айрымдар мындай абал организмде коргоочу эффекти иштеп кеткенине байланыштуу болушу мүмкүн деп эсептешкен болсо, бирок бул ой пикир талаштуу, анткени ал популяциялык маалыматтарга гана негизделген, дейт Гюнтер. Ошол эле учурда кофени көп ичкен адамдарда кан басымы жогорураак болот. Мындай кырдаал жүрөк кан тамыр ооруларын күчөтүш керек. Бирок Роджерстин айтымында кофе ичүүдөн келип чыккан жогорураак кан басым менен жүрөк кан тамыр ооруларынын жогорураак тобокелчилигинин ортосунда байланыштын болгонуна далилдер жок болуп саналат.
Кофенин артыкчылыктарын жана тобокелчиликтерин жакшыраак аныктай турган клиникалык сыноолор популяциялык изилдөөлөргө караганда сейрегирээк жүргүзүлөт. Бирок окумуштуулардын бир тобу жакында эле кофеиндүү кофе ичүү кандагы кант деңгээлине кылган таасир боюнча изилдөө жүргүздү. Англиядагы Бат университетинин азыктануу көнүгүүлөрү жана метаболизм борборунда жүргүзүлгөн жаккан изилдөөдө кофенин түнкүсүн тынчы жок уйкудан кийин эртең мененки тамактанууга болгон реакциясына кандай таасир этери иликтенген. Изилдөөнүн натыйжасында изилдөөгө катышкан адамдар кофеден кийин тамак жегендин ордуна таттуу суусундуктар ичкенде алардын канындагы кант деңгээли таңкы тамактын алдында кофе ичпегендерге караганда 50% өскөн. Бирок ошол эле учурда тобокелчилик токтолушу үчүн мындай адат убакыттын өтүшү менен көп жолу кайталанышы керек болгон. Адамдарды лабораториялык шарттарга жайгаштыруу бул изилдөөнүн жыйынтыктары чыныгы турмушка канчалык ылайык келери тууралуу маселени көтөрүп чыгат. Мында популяциялык изилдөөлөр дагы, лабораториялык изилдөөлөр дагы кофенин ден соолугубузга тийгизген таасири жөнүндө так кесе айтылган жоопторду бере албасы белгилүү болгон. Келиндер үчүн кош бойлуу кезде кофеиндүү кофе ичүү боюнча айтылган кеңештер кыйла адаштырып жибериши дагы мүмкүн. Консалтинг компаниясынын аткаруучу директору Эстер Майерс 380 изилдөөгө сереп салып, чоң кишилер үчүн 4 чөйчөк кофе, кош бойлуу келиндер үчүн 3 чөйчөк кофе эч кандай кыйыр таасир кылбашы керек деген тыянакка келген. Бирок азык-түлүк стандарттар боюнча агенттик кош бойлуу жана бала эмизип жаткан келиндерге күнүнө 1-2 чөйчөктөн көп кофе ичпөө сунушталат. 2020-жылга чейин жүргүзүлгөн изилдөөгө карата сереп салынып кош бойлуу келиндер түйүлдүктүн бойдон түшүүсүн, аз салмактуулугун, өлүү төрөлүшүн алдын алуу үчүн кофеден толугу менен баш тартыш керек деген тыянакка келишкен. Кош бойлуулук боюнча сунуштардын негизинде жаткан маалыматтарды изилдеген «Жакшыраагын күтүү» китебинин автору жана экономист Эмили Остер дагы кофе боюнча берилген сунуштар ыраатсыз болгонун аныктаган. Түйүлдүктүн бойдон түшүп калуу мүмкүнчүлүгү кош бойлуу кезде өзгөчө биринчи 3 айда кофеинди керектөөгө байланыштырылганы чоң кооптонууну туудурат деп айткан. Бирок анын айтымында бул багытта ар тараптуу маалыматтар өтө аз берилген жана байкоонун негизинде алынган маалыматтардан жыйынтык чыгаруу ишенимдүү эмес болгон. Кош бойлуу кезде кофе ичкен келиндер улуураак жашта жана тамек тартууга жакыныраак болуш керек деп эсептейм. Келиндин улуураак жаш куракта болушу жана тамеки чегүү бойдон түшүүлөрдүн жогорураак көрсөткүчтөрүнө тыгыз байланыштуу экенин баарыбыз эле билебиз деп айткан. Экинчиден, кош бойлуулуктун баштапкы айларында көөнү айланган келиндерде түйүлдүктүн бойдон түшүп калышынын ыктымалдуулугу азыраак. Мындай келиндер кофе ичкенге ашыгышпайт. Өзүңүздү жаман сезип турсаңыз дагы муну алсыз деле көргүңүз келбей калат. Ошондуктан көөнү айланган жана кофе ичпеген келиндердин көбүндө түйүлдүктүн бойдон түшүп калышынын ыктымалдуулугу азыраак болот деп айткан. Остердин айтымында күнүнө 2 чөйчөк кофе ичүү бойдон түшүүнүн тобокелчилигин жогорулатпайт. Кофеинсиз тынчсыздануу, кофенин жүрөк оорулары, шишик, бойдон түшүрүү сыяктуу ыктымалдуу кыйыр таасирлеринен тышкары мээги жана нерв системасына дагы таасири бар. Кофеин психоактивдүү зат болуп саналат. Демек, ал биздин аң сезимибизге дагы таасир кылат. Айрым адамдар кофеиндүү кофени эртеден кечке эч нерсе болбойт деп иче беришет. Ал эми айрымдары болсо бир чөйчөктөн кийин эле тынчын жоготуп башташат. Гендердеги айырмачылыктар эки бөлөк адамда кофеинди ар башкача иштетип, сиңирүүсүнө таасир кыла аларын изилдөөлөр көрсөттү. Бирок ошол эле учурда Майерстын айтымында эмне үчүн бир кишинин организми кофеинди жакшы көтөрөт, ал эми экинчиси болсо аны жакшы сиңире албай турганын биз түшүнө элекпиз. Ошол эле кезде кофени тынбай концентрацияны күчөтүү үчүн ичкендерге жакшы эмес кабарлар дагы бар болуп эсептелет. Кофени мындай ыкмада демдегениңиз анын
ден соолукка тийгизген таасирине байланыштуу. Ассоциацияларды өзгөртпөйт. Сиз кофенин дандарын кофе майдалагычка же сукуга салып, жанчып, чөгүндү отко коюп туруп, далкан кофени сууга бышырып даярдайсызбы же баштыкча дагы тез эриме кофени чөйчөккө салып туруп эле үстүнө кайнаган суу куюп коесузбу? Мунун айырмасы жок. Гүнтер Европа боюнча адамдарды изилдеп жатып, кофенин ар кандай түрлөрүнүн баары ден соолукка пайдасы тиерин гана аныктаган. Окумуштуулар 2018-жылы жүргүзгөн изилдөөсүндө өмүрдүн узактыгы менен кофенин өз ара байланышын таап чыгышкан. Мындагы байланыш тез эриме же кофеинсиз кофеге караганда талкан кофе үчүн күчтүүрөөк болгон. Бирок такыр кофе ичпөөгө караганда кофеинсиз же тез эриме кофени ичүү пайдалуураак болот. Изилдөөгө ылайык мында келип чыккан айырмачылык тез эриме кофеде сезгенүүгө каршы касиети менен белгилүү болгон биологиялык активдүү бирикмелерди, анын ичинде полифенолдор азыраак камтылганына байланыштуу болушу дагы мүмкүн. Бул маалымат сизге оор иш күнүндө жардам бербесе дагы, Гүнтердин айтымында колдогу жаңы маалыматтар күнүнө 4төн кем эмес чөйчөк кофе ичүү ден соолукка пайдасын тийгизип, жүрөк ооруларынын жана шишик илдетинин кооптуулугун дагы азайтарын далилдеген. Кофе көп ичиле турган суусундуктардын бири. Анын бир канча түрлөрү бар. Кофе бир гана суусундук катары колдонбостон, андан маскаларды дагы даярдаса болот. Кофе тууралуу айта кетсек, анын дарагынын даны сергитүүчү, күчтөндүрүүчү азык экенин айтып келишет. Кофе чийки куурулган жана майдаланып тартылгандан кийин пайдаланылат. Тарыхына кайрылсак, 12-кылымда биринчилерден болуп арабтар жасаган. Кийинчерээк Европага жайылып, андан соң абдан популярдуу азык болуп калган. Кофенин көптөгөн түрлөрү бар. Анын ичинен арабика кофеси. Бул Индонезияда, Индияда жана Латын Америкада өстүрүлгөн кофенин эң кеңири таралган түрү. Ал бир аз кычкыл, таттуу даамы бар. Өстүрүлгөн аймакка жараша мөмө жемиштердин таттуулугун, цитрус өсүмдүктөрүнүн жытын, гүлдөрдүн жана жаңгактын жытын камтыйт. Робуста кофе дарагынын бул түрү Африканын, Индиянын, Шри-Ланканын жана Индонезиянын тропикалык аймактарында өсөт. Ал арабикага караганда көбүрөөк кофеини бар жана ачуу жыты жана даамы бар. Көбүнчө робуста таза түрүндө эмес, кофе аралашмаларына кошулат. Либерика кофеси бул кофелердин ичинен таасирдүүлүгү жагынан 3-орунда турат. Мекени Борбордук жана Батыш Африка. Либерика даамы арабика менен робустадан таптакыр башкача. Либерика кофеси өзгөчө жыты бар жана кара шоколаддын даамындай болгон белгилери менен өзгөчөлөнөт. Жыты даамдуу болгону менен даамы ачуу болот. Көбүнчө башка соттор менен аралаштырылып дагы иштетилип келет. Кофенин пайдалуу жактары: кан басымды көтөрөт, жалпы организмди бекемдейт, баш оорудан арылтат, маанайды көтөрөт, уйкуну ачат, өпкөнүн иштешин жакшыртат. Ал эми кофенин зыяндуу жактары болсо, бул инсульттан кийин кофени такыр ичүүгө болбойт. Коюу кофе жүрөктүн согушун тездетип, эмтигүүнү жаратат. Кофени күндүн биринчи жарымында ичүү сунушталат, анткени бул уйкусуздукту чакырат. Кофенин курамындагы заттар гастриттин жана ашказан жарасынын өнүгүшүн шарттайт, тишти саргайтат. Жаш балдарга көп кофе ичүүгө болбойт, анткени алардын организмине терс таасирин тийгизет. Кофе организмдеги В1 витамининин запасын бузуп келет. Кофени күнүнө 1-2 маал гана ичүүгө болот. Кофе бир гана суусундук гана эмес, андан денеге ар түрдүү ылайыкталган скраб, маска дагы жасаса болот. Биринчи бул кофеден бал скрабы. Бул скраб теринин бардык түрлөрү үчүн жарайт. Даярдоо үчүн 1 чай кашык бал менен 1 чай кашык талкаланган кофени аралаштырасыз. Бет үчүн скраб. Даярдоо ыкмасы: бул 1 чоң кашык талкаланган кофеге 1 чай кашык каймак кошуп, жакшылап аралаштырасыз дагы бетке 15 мүнөт койгондон соң жылуу суу менен жууп саласыз. Бетиңиз жылмакай жана жумшак болуп калат. Бул аралашманы скраб катары колдонсоңуз дагы болот.
Ал эми чач үчүн маска. Бул эгерде кара чачыңызды жылтыраткыңыз келсе, анда 2 жумуртканын сарысын, 1 чоң кашык арак, 2 чоң кашык жылуу суу, 1 чай кашык талкаланган кофе жана 1 чай кашык өсүмдүк майын кошуп, жакшылап аралаштырасыз. Аралашманы чачыңызга сүртүп 5 мүнөткө чейин эле коесуз. Андан соң жууп салсаңыздар болот. Дене үчүн кофе скрабы. Бул 1-2 чоң кашык кофе боткосун 1 чоң кашык оливка майы менен аралаштырып, бул аралашманы бүт денеңизге жумшак, жай кыймыл менен сүртөсүз. Бир нече мүнөт сүрткөндөн кийин дагы 5 мүнөт коюңуз. Андан соң жылуу суу менен жууп саласыз. Мындай процедурадан кийин болуп көрбөгөндөй жеңилдик менен сергектикти сезесиз. Кофе тууралуу дагы кызыктуу фактылар. Бир кофе дарагынан 1 жылда 1,5 килограммга чейин куурулган кофе алынат. Кофени дүйнөнүн 45 өлкөсүндө өстүрүшөт. Туркияда кофе өзгөчө мааниге ээ болгон. Үйлөнүү аземинде күйөөлөр жубайына өмүр бою кофе менен камсыз кылууга ант беришкен. Эгер убадан аткарууга мүмкүн болбой калса, аял анын негизинде ажыраша алмак. Кофе сатылышы боюнча дүйнөдө нефтиден кийинки эле 2-орунда турган товар болуп саналат. Кофе дагы эле кол менен жыйналат. Бир күндө бир адам жалпы салмагы 700 килограммга чейин 7 себет кофе чогулта алат. Эфиопия кофе дарагынын мекени болуп эсептелет. Япония кофени ичүү боюнча 3-өлкө. Өлкөдө 1-октябрь кофе майрамы болуп дагы белгиленет.